Нурлан Насип миллион сомдой акчасын алдатканын айтты. Америка Европага виза ачып берем деп, улан кыздарды ири суммадагы акчага күйгүзгөн Бивизанын тең негиздөөчүсү Фырат Байгелди ырчы ресторан ачканда дизайнын жасап бермей болгон. Бирок ал толук бүткөрбөй, миллион сомдой алып качып кеткенин билдирди. Ичинде дизайнерский бир нерселерди Казакстандан заказ кылам деп акчамды ошол жака заказ берген боюнча качып сот менен дагы мындай да издеп ошо кармап таба албай койгон экен. Анан ата энеси дагы мындай эме адамдар экен да. Нурлан Насип Фырат Байгелдидан акчасын талап кылып сотко чейин кайрылса да натыйжа болбогонун, аягында кол шилтеп кетип калганын айтты. Окуя мындан 3 жыл мурун болгон. Сотко бергем, анан просто мен ал убакта өзүмдө чуркабым 1-2 жолу бардым, анан кичине эме разочарование болуп калдым немелерден, анан макул тимеле коеюнчу деп койгом да. Мейлим Кудайга коеюн, Кудай таалам өзү эме кылар деп койгом. Анан эми канча жылдан кийин ондай баягы элдерди алдап жүргөн турбайбы, көрбөйсүз, бага окшогондор көп экен да.